Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, эки кичинекей жаңылык. Биринчиси болсо, жанагы реестрге түшүп калган, жана түшүп аткан жарандар боюнча дагы бир кичинекей тактоо. Амина приложениясы көп мекендештер айтып атат. Амина приложениябыз бар, эмгек келишим бар, бардыгы тең бар, Сахаровдун документтери бар, бирок реестрге түшүп калдым, картам блок болуп калды деп. Бул эки причина болуп атат. Биринчиси жана миграциялык картанын аркасында печати жоктугу эсебинен. Анан экинчиси болсо, көпчүлүк мекендештер бизге ошол 5-6 мекендеш ошондой подтверждение менен келди. Россияда бүт көчөнүн бүт бары Амина приложениясын бекитип атканда, Россияда көп көчөнүн бүт бары бирдей эле башка шаарларда. Мисалы үчүн көчөнүн атын жазат дагы, үйүн жазып коет дагы. Бирок ошондой эле көчө Самарада, Тверде, Новосибирскте, башка шаарларда болуп калып атат. Ошону случайно геолокация деп жазылып коюп атат. Мунун бир четинен, мунун бир причинасы болушу мүмкүн. Жанагы көпчүлүк райондордо кээде геолокация жакшы иштебей калат, кээде өчүрүп калат. Баарыбызга белгилүү болгондой Москва жергеси ушундай болуп атат. Ошон үчүн ошол жерин дагы кылдаттык менен сөзсүз түрдө, ошо Москва жергесинде сөзсүз түрдө ошону отмечать этип туруп, ошону геолокация кылыш керек. Андан тышкары ошол Амина приложениясына күнүнө бир жолу жөн эле кирип туруп, анан чыгып туруш керек. Анан 3 күндө бир жолу ошол геолокация жашаган жеринде, уктаган жеринде сөзсүз түрдө ошону дагы кирип туруп, геолокацияны подтверждать этип кайра чыгып туруш керек. Бул сөзсүз түрдө болуп калды. Ошон үчүн Аминага күндө кирип, кайра чыгып турмай. Анан кийин реестрге ким түшүп калып чыга албай атса, +7 991 601 95 17 номерине чалып кеңеш сурасаңыздар болот. Кандай чыгам, эмне чыгам, кандай маселе, бүт биздин балдар, юристтер сиздерге толугу менен ошо боюнча айтып берет. Анан дагы бир айтан эч нерсе, бүгүн 21 октябрь, эртең 22 октябрда Кудай буйруса, жанагы экинчи этап рейд нелегал деген бүтөт. Кудайга шүгүр, көп мекендештер бул жолкусунда түшкөн жок. Ошон үчүн бүт документтерди тууралап реестрге түшкөндөн кийин тез арада чыкканга аракет кылабыз деген команда келди. Эгерде полиция кызматкерлери кармап алса, биринчи рет 40 000 рубльга чейин штраф төлөтүп туруп, анан кийин калтырып коет. Экинчи рет болсо Россия Федерациясынан чыгаруу эсеби менен 5 жылга чейин депортация же выдворение кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн реестрден эртерээк чыкканга аракет кылыңыздар. Кудай буйруса дагы бир анан жакшы жаңылык бар. Кийинки чыгарылышта мен силерге ошону айтып берем. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14. Экинчи долбоорубуз болсо, бул Мекен карт. Силерге дебюттүк картаны тартылат. Мир привилегий компаниясы менен, банкы менен биргеликте Мекен карттарды мекендештерге таратып атабыз. Ошонун негизинде Кыргызстанга тыйын которуу системасы Мекен деген промокодду киргизсеңиздер, эң арзанатылган пайыз менен кирет. Анан кийин кара тизме боюнча, реестрге кирүү боюнча Мекен карт көп жабыла бербейт. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15 же болсо ошо Мир привилегий компаниясынын Поварская 23 строение 1ден барып туруп ала берсеңиздер болот.